Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enf'a bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen. Bugün 3. sabağımız. Keçe sabaqta darat alıp olbay turgan nerseler jönündө söz kıldık. Yani daraqtın, mömönün sularına, yani özü çıksın, je bolbosun bir oşol darat alуучунун fiili menen çıksın, darat alsa bolboyt dep ayttık. Oşondoy эле suudун sуулuk tabiatıdan çıgarıp taşтай turgan nerse bolsa, sуулuk tabiatıdan çıgargan nerse bolsa dagı aga darat kılsa bolboyt dedik. Oşol kaynatуу menen. Je bolboso suuga başka nerse galip kele turgan bolsa, yani suuga başka nerseni koşup sala turgan bolsok, darat bolboyt dedik. Bugün oşul jönündө söz bolot. Suuga başka nerseni koşsok, al kандай bolot? Koşulgan nerseler. Kандай nerseler suuga koşulat? Koşula turgan nerse sebebi katуу nerse bolушу мүмкүн. Je bolbosом suyuк nerse bolушу мүмкүн suuga koşula turgan nerseler. Oşonduktan bul jerde musannif rahimahullah dagı dabitul galaba dep жатат. Dabitul galaba. Oşol suuga koşula turgan, yani suuga galip bola turgan, suuga köp kele turgan, suudan көйүп кете тургандын dabiti аны биз эрежеси кандай болот дегенибиз ошол жөнүндө сөз болот. Yani dabитул галаба, ошол галаба жөнүндө сөз кылабыз. Негизги эле суудун эки нерсеси бар. Суудун суулук табиаты бар. Суудун табиаты деген ar-riqqati wa sayalan. Ar-riqqatu wa sayalan. Riqqa деген суюк болуш керек, жана sayalan агыш керек. Денеңизге куйсаңыз суу агып түшүш керек да. Токто бул жерде катып жабышып калбастык керек. Анда суу болбой калат ал. Сок болот же башка нерсе болот ал. Экинчиси суудун сыпаты бар. Суудун сыпаты бар. Суудун ушул 3 сыпаты бар. Ал лаун, таам, ар-раиха. Лаун дегенде суудун түсү, свети болуш керек. Же болсо даамы, жыты болуш керек. Ушул 3 нерсе суудун сыпатыга кирет. Суудун табиатыга кирбейт алар. Түшүнүктүү? Бул суудун сыпаты болот. Ушул эки нерсени жакшы билсек, экөөнү жакшы ажыратып ала турган болсок, бизге сабагыбыз дагы түшүнүктүүрөөк болот, жакшыраак болот. Сабак жакшыраак түшүнөбүз. Сууга да кошула турган эки нерсе бар экен, жамид жана ма'i деген. Yani jamid катуу, азыр таш сыяктуу же болбосо баягындай заттар, катуу нерселер сууга кошулушу мүмкүн, же болбосо ошондой суюк нерселер дагы сууга кошулушу мүмкүн. Birincisi uşul jamid nersenin suğa koşulusu vel galabatu fi muhalatatil jamidat bi ihracil ma'i an riqqatihi ve sayalanihi. Vel galabatu fi muhalatatil jamidat. Uşul jamid bolgon, jamid degen özü katуу, ошол suyuk bolbogon nerselerde aytılат. Suyuk bolbogon nerseler suğa aralaşuusundagı galip boldu, suudan köp boldu degenimiz bi ihracil ma'i an riqqatihi ve sayalanihi. Suudun suuluk tabiatıdan çıgara turgan bolso, anda uşul suuga darat al bolboyt. Yani suuluk tabiat degenimiz azır an riqqatihi suunun suyuktuğu jana suudun agуусу. Eger suu suyuk bolsa, aga turgan bolsa, ошол ага мисал сууга таш таштап койсок, же болбосо азыркы суулар болот, бая селдин суулары болот, же болбосо суу келип bir layka su bolup ketişi мүмкүн. Ага азыркындай баягы топурак аралашып кетет, кум аралашып кетет. Бирок ошондой сууларга дарат алсак болот. Себеби суудун суулук табиаттан чыгарган жок да. Суу агып жатат ал. Бирок баягындай сел болуп, катуу лай сыяктуу болуп, ага турган болуп калса, суулук табият чыгып кетет анда, суу акпай жатат ал. Лай болуп калды ал. Баягындай балчык болуп, лай болуп, катуу бай селдерде ичине ар нерсе кошулуп кеткен болсо, анда ал сууга дарат алган болбойт. Себеби аны алганга дагы өз мүмкүнчүлүк болбойт, себеби акпайт ал денеңизде. Денеңизде ага турган боло турган болсо, анда суу болот. Денеңизде акпаса, ал суудан чыгып кеткен болот. Түшүнүктүү? Ошондуктан бул жерде дагы суудун суюктугу жана агуусу ошо суу деп анын табияты болот. Эгер ушуну суулук табиятынан чыгарса, анда ал сууга дарат алган болбойт экен. Вала ядурру тагайюру авсафихи дейт. Анын суунун
awsafihi деген замир суга барат. Судун сыпаттарынын өзгөрүүсүнүн зыяны жок экен. Судун азыр сыпаттары кайсылар эле? Al-lawnu wat-ta'mu war-raiha. Аны свети, дамы, жыты. Эгер судун ошол 3 сыпаты дагы өзгөрүп кетсе дагы эчтеке болбойт экен. Даратка жарай берет экен, эгер судун табиаты өзгөрбөсө. Азыргыдай судун лайка суу болуп калды, бирок суюк ага турган, бирок анын дамы өзгөрүп калышы мүмкүн. Азыргыдай топурак кошулса, топурактын дамы келиши мүмкүн. Же болбосо анын свети өзгөрүп калышы мүмкүн, кызыл болуп калышы мүмкүн, бөз болуп калышы мүмкүн баягындай. Же башка бир свет болуп калышы мүмкүн, бирок анын зыяны жок болот экен. Ага дарат алсак болот. Анын сыпаты өзгөрүп кетсин, 3 сыпат да өзгөрүп кетсин. Анын дамы да өзгөрсүн. Бирок анын суулук табияты турган болсо, эгер ошондой жамит нерселерди, азырда катуу нерселер кошулган болсо сууга, анда дарат алсак болот экен. Казафаранин дейт. Мисал келтирип жатат бул жерде мусаниф. Зафаран ошол бир чөптүн аты, гүлдүн аты, ал зафаран деп, аны ошол дарылыкка да ишетишет. Ал бирдекелер жазганга да кызыл болот аны. Сууга салганыңызда ал кызарып кетет ал. Сууга кошо турган болсок, ал зафаранды. Кызыл азыр марганцовка кече суралгандай марганцовка кошуш болуп калат. Сууга таштасак, марганцовка да кызыл болуп калат, аны да иштетебиз. Эгер ушундай болсо да ал марганцовкада ошол бая жамит нерсе кирет, аны кошконубуздан кийин ал кызарып кетсе, бирок суулук табияты турса, азыргыдай акса, суюк болуп турган болсо, даратка жарай берет ал да. Түшүнүктүү? Эгер кайнатпасак, эгер ошондой азыркы нерсени алмаларды тыштап, алма салып койдук, өрүк салып койдук сууга. Бирок кайнатканыбыз жок. Жөр эле ошол жерде же болбосо кээде нокотту жибитип койдук сууга. Фулду азыркы мисалыкта фулду жибитип койду. Бирок суудан аз-маз дамы келиши мүмкүн, суудан фулдун жити келиши мүмкүн, нокоттун жити келиши мүмкүн, бирок кайнатпадыңыз, даратка жарай берет ал. Баягыны тазалап, аны дарат алсаңыз болот негизи. Эгер кайнатып алсаңыз тамак болуп калат да, кечеге айтканыбыздай дурус болбой калат ал. Кайнатуу менен суулук табияты кетип калат, ошондуктан ал жарабай калат. Ва факихатин же болсо азыр мөмө салып кое турган болсок. Сууга мөмө салып кое турган болсок, ал жерде дагы бул дагы азыр жамитке кирет дагы. Кайнатпасак, себеби кайнатсак компот болуп калышы мүмкүн. Же варенье болуп калышы мүмкүн, ал даратка жарабай калат. Кайнатпасак, жөр эле салып койсок, ал суудун дамы келип, суудан дамы келип калышы мүмкүн, алманын же болсо. Анда дагы бирок даратка жарай берет. Ва варaqi шажарин. Жана дарактын жалбырагын дагы сууга түшүп, ошол жерде суудун свети өзгөрүп калган болсо, саргайып кетип калат, кээде күздөрдө ошондой дарактын жалбырактары сууга түшүп, ушул суу саргайып калса, кээде анын дамы дагы суудан жалбырактын дамы келип калышы дагы мүмкүн. Ал сууга да дарат алсак болот, эгер суу азыргыдай табиятын жоготпосо, эми суюктугу жана агуусуну жоготпой турган болсо, дарат алсак болот экен. Түшүнүктүү? Биринчи эле ошол жамидат катуу болгон, суюк болбогон нерселер экен. Бирок ушул жерде шарт кайнатылбаган болуш керек. Эми кайнатылбаган, жөн эле өзүн аралаштырып койсок, даратка жарайт. Жөн эле бир челек суу турган болсо, курук чайды өзүн таштап койсок, кайнатпастан даратка жарайбы? Жарайт ал даратка. Жөн эле суу турган болсо, ага башка бир катуу нерсени таштап кое турган болсок, эгер нажас болбосо, кошуп жаткан нерсебиз нажас болбосо, даратка жарай берет. Эгер суулук табиятын чыгарбаса. Нажас болбостугу азыр айткан жана кайнатылбаштыгы шарт. Эгер нажас болуп калса, аны салсак нажас болуп калат. Эгер ошо челектеги бир тамчы кан түшсө, бир тамчы бабыл түшсө, сийдик түшө турган болсо, бир тамчы арак түшө турган болсо, нажас болот. Аны өзгөрбөсө дагы, жок болуп кетти бир тамчы арак ошол сууга челекке түшө турган болсо, бир челек сууга, анын дамы дагы билинбей жетет, эчтеке билинбейт, бирок нажас болот. Түшүнүктүү? Ал идиш. Ошол суу жарабайт. Ошондуктан бул нажас болбостугу жана кайнатылбастыгы шарт болот. Wal ghalabatu fi mukhalatatul ma'iat. Бул экинчиси, биринчи жамит жөнүндө сөз кылдык, экинчиси маиат суюктуктар. Сууга аралаша турган экинчи нерсе ал суюктук. Түшүнүктүү? Суюктук сууга аралашышы мүмкүн. Азыргыда сүт аралашышы мүмкүн, пепси аралашып кетиши мүмкүн, свенап аралашып кетиши мүмкүн, сок аралашып кетиши мүмкүн. Же болбосо дагы башка бирдекелер уксус аралашып кетиши мүмкүн. Ошондо аралашып кетсе, ушул сууга дарат алсак болобу десе, ушул биринчиси эле аны карайт экенбиз. Ал сууга эмне нерсе аралашып жатат.
Эгер азыргыдай сүт сыяктуу эки сыпаттуу болгон нерселер аралашса, анда ошол бир эле сыпат көрүнсө, сууда бир сыпат көрүнүп калса, сууда дараталса болбой калат. Себеби бул сууга галип болду, сууга көбөйүп кетти, сууду бул басып калды деген маанинде болот. Ошондуктан биринчи эле бизухури васфин вахидин мин маи'ин лаху васфани факат. Келлабани лаху ал-лаун ва-ат-та'му ва ла раихата лаху дейт. Бир эле ошол суюктуктун, суюк болгон нерсенин бир эле сыпаты көрүнүүсү менен, анын өзү эки сыпаты бар эле дейт. Бир эле сыпаты көрүнсө, анда ошол сууга дараталган болбой калат экен. Түшүнүктүү? Бир эле сыпат. Себеби келлабан сүт сыяктуу дейт. Түшүнүктүү? Сүт сыяктуу. Сүттүн жыты жок экен, бирок анын даамы бар экен, лауны бар экен. Свети бар, ак. Жана анын даамы бар. Сүт ичсеңиз даам болот. Бирок анын жыты жок дейт. Вала раихата лаху дейт. Ошондо сүттү сууга кошсок, сүттү сууга кошо турган болсок, сууда бир эле сыпат көрүнүп калса, сууду ичкениңизде сүттүн даамы келип жаткан болсо, анда даратка жарабайт экен. Же болбосо суу агарып калды. Баягы сүттүн бир васфы көрүнүп калды. Мындай айтканда, азыргыдай сүттүн эки сыпаты бар экен. Азыр актык жана даам болуп жатат. Ошол эки сыпатынын бирөөсү сууда көрүнүп кала турган болсо, анда даратка жарабай калат экен. Түшүнүңүздөр, ал аз болсун же көп болсун айырмасы жок. Ва бизухури васфайни мин маи'ин лаху авсафун саласатун кал-халли. Жана экинчи түрү кээде 3 сыпаттуу нерселер болот экен. Суюктук 3 сыпаттуу. Бул жерде азыр кал-халли бизден уксус дейбиз, бирок бул жерде айырмасы бар. Хал биздеги азыр уксустарды лаун жок болот. Ак эле болуп турат, уксустарда. Бирок анын даамы бар. Бир эле сыпаты бар азыр биздеги уксустар. Бул жерде кал-халли дегенде бизде бул башка уксус бул. Баягы жүзүмдөн жана курмадан алынган, ал кызыл болот ал. Карагыч кызыл болот. Бул Өзбекстан тарапта да кылынат. Жүзүмдөн кылып, аны ачтып, бир 10 жыл, 15 жылда сакталат ал. Аны тамактан кийин, тамактан мурда ошону ичилет, ошол жеген нерсесини жакшы ал болуштугу үчүн. Бул жакта мисыр арабтарда да кылынган, курмадан кылынган бул. Курмадан кылып, аны сирке деп коет аны Өзбекстан, Ферганада, сирке. Бизде ошол уксус дейилет. Хал. Бул жерде хал дегенде биз азыр хал деген 3 сыпаты бар. Аны кызылдык, анын даамы болот, кычкыл даам болот, жана үчүнчү анын жыты дагы болот анын. Жыты дагы болот. Ошол 3 сыпаттуу боло турган болсо, 2 сыпаты сууда көрүнсө, ошондой уксусту алып келип сууга куйсаңыз, суудан 2 сыпат көрүндү. Бая суу кызарып калды, жана даамы келип жатат анын. Жыт келбесе да ошо даамы келип жаткан болсо, анда ошол сууга дараталсак болбойт экен. Түшүнүктүү? Ошол сууга дараталсак болбойт. Бирок бир сыпат көрүнүп калса, дараталсак болот экен. Аны сууга кошсок, кызарбады, бирок анын жыты келип жатат. Яни баягы даамы келип жатат. Суудан иштетсеңиз, ошол уксустун даамы келип жаткан болсо, анда иштетсеңиз болот. Бирок биздеги уксустар бизде ак болот, анын лаун жок, свети жок болот да, сууга эле окшош болот. Эгер ошондой болсо, анын бир эле сыпаты бар. Анын даамы эле бар да. Даам болуп сууга кошо турган болсо, ошо даамы билинсе, бол даратка жарабайт ал. Эгер даамы эле билинсе, бир сыпаттуу нерселер, бир эле сыпат көрүнсө, бол аны даратка жараганга болбой калат негизи. Вал галабату фил маи'и аллади ла васфа лаху кал-ма'i al-musta'mal wa ma'i al-wardi al-munqati' ar-ra'iha takunu bil wazni. Эми үчүнчүсү о сыпаты жок болгон суулар. Азыр кече айтканыбыздай мустамал суу. Мустамал суу, иштетилинген сууду, мисалы иштетилинген суу бар экен. Бирөө дараталган, ошондон калган суу бар экен. Ошол сууду таза сууга кошсок, кошулуп кетти анда. Анда кандай болот? Дараталсак болобу ошол сууга? Же болбосо кээде баягы кече кебиле суроо болду. Жуунуп жатканда ошо челекке түшө турган болсо айылдарда. Челекти коюп жуунуп жатса, ошол келип түшүп жатат челекке. Мустамал суу болуп жатат анда. Анда иштетип болбойбу ошол сууду? Же баягы сиз дараталып жаткан чөгүнүңүздүн капкагы жок экен, ошол жакка таңып жатат сиздин колуңуздан түшүп. Анда кандай болот ошол? Ошол сууга дараталса болобу деген
So'rovga da negiz bugun o'shaga javob bo'ladi. Wal ghalabatu fil ma'i alladhi la wasfa lahu. Aning sifati yo'q bo'lgan suvlar. G'olib bo'lishdi. Qaysinisi ko'p bo'lsa o'shol jag'ına qarab bo'ladi ekan. Kalma'il musta'mal. Musta'mal suv siyaqti. Jana guldun suvi bo'ladi ekan. Aning başında jiti bo'ladi ekan, biroq azmas turgandan keyin ani jiti ketib qoladi ekan. Jo'nal oq suv bo'lib, aning jiti yo'q bo'ladi. Güldün suv. Agar jiti ketib qolgan bo'lsa, bil vazni deydi. Ani vazn bilan hisoblaydi ekanmiz. Juvinib jatganingizda suv tusha turgan bo'lsa chelakka. Sizdan bir 5-6 tamchi tusha turgan bo'lsa hech taka bo'lmaydi ekan. Sen musta'mal suvda. Agar siz denengizda najas bo'lsa, siz denengiz toza bo'la turgan bo'lsa, denengizdan tushib jatgan suvlar musta'mal suv bo'ladi, biroq al yerda bir chelak suv al yerda 10 litr suv turadi. Biroq sizdan tushib jatgan 1-2 tamchi suv ani musta'mal suvga aylantirmaydi ekan. Sen vazn bilan bo'ladi ekan. 1 litrga 1 litr, 2 litrga 2 litr, 3 litr o'shonday qilib hisoblab ani qo'yadi ekanmiz. Agar 1 litr musta'mal suvga 1 litr toza suvni qo'shsak, endi ehtiyotdan anda da darat almaslik kerak. Sebab teng bo'lib qoldi. Biroq 2 litr musta'mal suv bo'lsa, 1 litr toza suv bo'lsa qo'shsak bo'ladi, anda darat alsak bo'lmaydi endi. Senga musta'mal suv vazn bilan ko'payib ketdi, 2 litr bo'lib qoldi. Agar 2 litr toza suvga 1 litr musta'mal suvni qo'shsak, anda darat alsak bo'ladi. Sebab bu ko'paydi, boya toza suv anda darat alsak bo'ladi. Fa in ixtalata ritlani min al-ma'i al-musta'mal bi ritlin min al-ma'i al-mutlaq la yajuz bihi al-wudu wa bi aksihi jaza dedi. Shundoqdan fa in ixtalata ritlan min al-ma'i al-musta'mal musta'mal suvdan 2 litr toza suv bo'lgan 1 litrga qo'shilsa, aralashib ketsa, ag'a darat alsa bo'lmaydi deydi matnda da. Biroq aning teskarisi bo'lsa joiz bo'ladi. Ya'ni 2 litr toza suvga 1 litr musta'mal suvni qo'shsak, anda darat alsa bo'ladi ekan. Tushunibmi? Var rabi'u deydi. Hem 4-inchisi. Biz 5 suvdun hukmini yozganmiz, daskaga da yozilgan. O'shoning 4-inchisi ma'un najis. Najas suv. Najas suvga suvdundagi bir turi hukmi najas suv ekan. Va huwa allazi hallat fihi najasatun. Al shunday suv bo'ladi, hallat fihi waqa'at fihi najasa. Al suvga najas tushgan bo'ladi ekan. Tushunibdi? Najas tushgan suv bo'ladi. Anda ushul suvga darat alganga bo'lmay qoladi. Biroq najas tushgan deganda al suv az bo'lish kerak. Agar ko'p suvga najas tusha turgan bo'lsa, aning najasdan asari ko'rinmasa, al suvga darat alsak bo'ladi. Ag'ib jatgan suvga misol, biri misol bavul qilib tur, biri siyibdi misol shu. Ag'a darat alsak bo'ladi. Ag'ib jatgan daryoga misol, tushgan bo'lsa yo'q bo'lib ketadi. Ana asarida ko'rinmaydi misol. O'shondoqdan va rabi'u ma'un najisun va huwa alladhi hallat fihi najasa. Al shunday suv bo'ladi, hallat waqa'at fihi, o'shul suvga najasatun najasat tushgan ekan. Va kana rakidan qalilan. Va kana rakidan rakit emne degan? Rakit ko'lchak suv degan. Az, kichkinakay va jamg'irlardan keyin qolgan ko'lchak suvlar bo'ladi. O'shul suvlarda aytiladi rakit deb. Agar o'shunday kichkinakay ko'lchak suvlar bo'lsa, val qalil o'shunday ko'lchak suvga bir najas tushgan bo'lsa, anda daratga jarabay qoladi ekan. Biroq najas tushgan bo'lsa deganimizda al yerda aning asari ko'rinsin, ko'rinmasin ayirmasi yo'q. Najas tushgandan keyin ani dami bilinish kerak, jeosmaning sveti o'zgarish kerak, jeosmaning jiti kelish kerak degan narsa yo'q al yerda. Hozir aytganimizdek, bir chelak suvga bir tamchi aroq tusha turgan bo'lsa, al jo'g'ilib ketadi. Biroq ag'a darat alganga bo'lmaydi. Tushunibdi? Agar bir tamchi, hozirda bir tamchi siydik tusha turgan bo'lsa dag'i, anday suvga az suvni, masalan, ko'lchak suvni najas qilib qo'yadi, daratga jarabaydi. Wal qalilu ma dun 10 fi 10. Qalil deganimizda, ya'ni 10 ga 10 bo'lish kerak ekan. Ya'ni 10 ziroga 10 ziro bo'lish kerak ekan. Ya'ni hozirga aytganimizda bu 10 ziro deganda o'sha hozirgi 5 metr bo'lib qoladi negiz. 5 metrdan bo'lgan hozirgiday basseyn bo'lib qolsa 5 metrdan. O'shunday suv bo'la turgan bo'lsa, bu agar o'shundan az bo'lsa, anda najas tushsa, najas qilib qo'yadigan. Bay hozirgiday bir tamchi bavul tushsa, bir tamchi siydik tushsa, yoki bir tamchi aroq tusha turgan bo'lsa, yoki bir tamchi qon tusha turgan bo'lsa, ani najas qilib qo'yadi. Biroq hozirgiday 10 bo'la turgan, 5 ga 5 bo'la turgan, andan cho'ng suvlar bo'la turgan bo'lsa,
Yani kölçök bolup turgan bolsa da basseyn bola turgan bolsa azırgıday. 10 metr 10 metr 10 metr bolup al жерге сийдик түссүн, же болбосо азыр кан түссүн, ал нажас болбойт экен. Fayanjusu biha wa illam yadhhar atharuha fihi dit. Yani şu oңгон болбосо, же болсо ошол кичинекей көлчөк боло турган болсо, анда нажас болуп калат экен. Анын асары көрүнбөсө дагы, анын асары najasаттын таасири көрүнбөсө дагы, таасири дегенибизде азыргыдай анын жыты, түсү, же болбосо анын дамы көрүнбөсө дагы, ошол нажас болуп калат. Эгер чоң боло турган болсо, нажас болбойт ал. Ау кана жариян. Же болбосо азыргы нажас аккан сууга түссүн. Агып жаткан сууга түссүн. Бир арык бар экен, ошол арыктан суу агып жаткан болсо, ошол нажас түшкөн. Ва захара фиhi atharuha дейт. Ошо нажастын асары ошол агып жаткан сууда көрүндү. Эми чоң суу экен, бирок ошол жерде нажас түшүп, ал суу өзгөрүп кетиптир. Ошол адамдар мусор тыштай берип, суу өзгөрүп кетиптир. Сууду жыттасаң сасып кеткен суу. Же болсо ошол көң тыштай берип ошол жерге, суудун башына, бирок агат экен арыкка. Арык баягы анын свети өзгөрүп кеткен. Карайып кеткен суу. Түшүнүктүү? Анын жыты дагы келип жатат, карайып жатат, бирок агып жатат ошол сууга. Дарат алсак болобу экен? Болбойт экен ага. Суу нажас нерсе түшсө да, бул жер нажас түшүп, сууда асары көрүнүп жатат ал. Же болсо суудун башында бир кой өлгөн болсо, же болсо бир ит өлүп калган болсо, ошондон суу келип жатат, бирок сууду алсаңыз жыттанып жатат, сасып жатат суу. Ага да дарат алган болбойт. Андан алдыга чыгып дарат алсаңыз болот, андан ылдыйга карап агып жаткан сууга дарат алсак болбойт. Түшүнүктүү? Ошондуктан бул жер ау кана жариян ва захара фиhi atharuha деп. Суу аккан болсо дагы нажас түссө дейт. Нажастын асары көрүнсө, нажастын асары көрүнсө азыргыдай вал atharu ta'mun aw lawnun aw rihun дейт ошондуктан. Нажас анын дамы, нажастын дамы, нажастын свети, лаун же болбосо анын рих, жыты көрүнө турган болсо, анда даратка жарабай калат экен. Түшүнүктүү? Эгер аккан суу болсо дагы, эгер нажастын таасири көрүнүп калса, же болсо суу кан түшүп кызарып кетти. Суу кызыл болуп кете турган болсо, себеби анын түсү өзгөрдү да, свети өзгөрдү. Анда болбой калат экен. Бирок азыргыда нажас түшүп жоголуп кете турган болсо, ага турган суу болсо анда болот. Түшүнүктүү? Өдөдө айтканыбыздай, азыргы бассейндер болсо да анын чукурлугу да каралат. Чукурлук сууду алганыңызда асты ачылып калбай турган болуш керек. Түшүнүктүү? Сууду алганыңызда колуңуз менен асты ачылып, баягы аз-маздан кийин чогула турган эмес, ачканыңызда асты ачылбай турган болуш керек. Ошондой болуп, кийин азыргыдай жок дегенде 5 метрге 5 метр чукурлуктагы суу болуш керек негизи. Ошол чоңдугу ушундай 5 метрден болгон суу болуш керек. Вал хамису эм 5-нчиси. 5-нчиси вал хамис маун машкукун фи tahuriyatihi. Маун машкукун фи tahuriyatihi. Эм 5-нчиси шектүү суу экен. Түшүнүктүү? Шектүү суу экен. Анын тазалоочу экендигинде шектүү экен. Бирок тазалыгында шек жок экен. Ал мисал тийсе сизди нажас кылбайт экен, бирок ошого дарат алсак болобу? Же болбосо усул алсак болобу десе, ал шектүү. Кээ болот, кээ далилдер болот деп, кээ далилдерди карасак болбойт. Себеби бизге далилдер тааруз болуп калгандыгы үчүн, далилдер карама-каршы келип калгандыгы үчүн кийин алымдар бул машкуку фих дейшиптир. Бул шектүү суу дейшиптир. Анда эмне кылабыз десе, ага дарат алып таяммум кылып коебуз артыдан. Дарат алабыз ушул сууга, кийин аркасынан таяммум да кылып коебуз. Себеби окуган намазыбыз же ошол алган дарат эгер боло турган болсо, ошол дарат менен болгон болот, же болсо таяммум, ошол таяммум менен болгон болот. Эгер ушундан башка суу жок болсо да, эшек келип ичти бир челектен, ошондон калган суу бар экен. Же бир идиштен турат эде, тагарада ошол жер келип эшек суу ичкен болсо, ошондон калган суу бар экен, башка суу жок экен. Же качыр келип ошондон ичиптир. Андан башка суу жок болсо, эгер дарат алсак, артынан таяммум кылышыбыз керек экен. Кийин намаз окушубуз керек. Түшүнүктүү? Ошондуктан анын тазалоочу экендигинде шектүү суу экен 5-нчиси. Ва хува ма шариба минху химарун ау баглун дейт.
Ал эшек же болсом качыр ичкен суу дейт ал. Шектүү болгон суу экен. Түшүнүктүү? Бул жерде азыргы багыл дегенибизде анын энеси эшек болот экен. Түшүнүктүү? Анын энеси эшек, анын энеси баягы бээ болбойт экен да. Бул эки түрдүү болот экен. Анын энеси эшек болгон качыр болот экен, энеси ат болгон качыр да эки түрдүү болот экен. Өзү ошо энеси эшек боло турган болсо, баягы энеси эшектен туа турган болсо, ат. Анын атасы эшек болот дагы, энеси ат боло турган болсо, өзү багыл дейилет экен. А бирок эшек болуп, анын атасы ат боло турган болсо, нагыл дейилет экен өзү. Түшүнүктүү? Багыл, нагыл деп болот экен. Себеби бул жерде энеге эрчийт да негизи. Хайвандарда энеге эрчийт бала. Yani enenин өкмүн алат. Эгер эне халал болсо, баласы да халал болот. Эгер аттын баласы боло турган болсо, ат халал. Анда халал болот. Анын аттын кешиги да халал, таза, анда таза болот. Түшүнүктүү? Эгер ат келип суу ичкен болсо, бир идиштен, ага дарат алсак болобу? Дарат алсак болот. Анын баласы да келип ошундан ичкен болсо болот. Себеби хайвандарда бала энеге эрчийт. Түшүнүктүү? Бала энеге эрчийт. Азыр эшектин баласы боло турган болсо, анда ал атасы ат болсо дагы эшекке эрчийт. Чөнки эшектин баласы болот да. Ошондуктан ал энеге каралат. Бул жерде бирок эшектин кешиги болсун, же болбосо качырдын кешиги болсун, анын кешиги бирок таза экен. Бирок тазалай албайт экен. Эми тазалай албайт деген тазалоосун да шектүү экен. Чөнки ошондуктан ага таяммум дагы, ага тарат дагы алабыз. Wallahu a'lam bis-sawab. Bir soru var. Бассейндеги адамдар жуунган суу ошол колдонулган суу болуп калат да. Мисалы бул жакта шаарларда бассейндерде 3 күндө бир алмаштырат, же 2 күндө бир. Аларга кечик адамдар жууна берип, колдонулган суу болуп калат да, алмашпайт да. Ошол сууга дарат алса болобу же кандай болуп калат? Эгер азыргыдай мисалы ал жерге барып ар түрдүү адам түшүшү мүмкүн. Кээ бир адамда мисалы нажас болушу мүмкүн денесиде. Денесинде нажас болушу мүмкүн, ал мустахаб кылбаслыгы да мүмкүн ал. Ошол жерде да нажас болушу мүмкүн да. Ошол менен эгер сууга түшө турган болсо, эгер ошол азыргыдай чоң бассейн боло турган болсо, нажас болбойт. Себеби анын асары көрүнбөйт ал. Эгер асары жыты же башка нерсе болгондо ал кийин болбой калат эди. Бирок ал жерде мустамал суу дегенде ал түшүп чыга турган болсо, чоң суу болуп ал алмашып тура турган болсо, ага негизи дарат боло берет ал. Эгер алмашып тура турган, ал сууларда көбүнчө алмашып турат. Келип толгондо алмаштырып турат, ага азыркы айткандай оңгон болгон маселе болуп калат да. Түшүнүктүү? Ал мустамал болбойт ал. Ал мустамал эгер кичинекей боло турган болсо, ошондой болот.